Салам барыңыздарга. Бүгүн биз Түркияга барабыз. Кыргызстандан өтө деле алыс эмес чыгыш жактагы биз телевизордон жана драмадан көргөн Турция кандай өлкө жана калкы, географиясы. Ушу көрүп турганыңыздардай Турциянын статистикалык борбору тарабынан даярдалган ушундай бир көргөндө эле көп нерсени үйрөнүү үчүн сонун бир карта экен. Ошону сиздер менен чогуу бөлүшүүнү каалап ий-жабы даярдап жатабыз. Мен 2018-жылы Турциянын Стамбул жана жердеги Кайсери деген жерде, Каппадокия жана Анталия, Деңизли, анан Измир деген ушул жерлерине 20 күндүк сапар менен барып келгем Турцияга. Ошол видеолор менен дагы сиздер менен бөлүшүүнү чечип, видео жасап жатамын. Анда эмесе Турциянын географиясын көрсөк, Кыргызстандан болжол менен 4 эсе чоң. Тескерисинче, калкынын саны боюнча 2019 статистикалык каражаттарга таянсак, 82 миллион калкы бар. Алардын көпчүлүгү көрүп тургандай Стамбулда почти 16 миллион, Анкарада 6 миллион, Измирде Кара деңиз, түндүгүндө Кара деңиз, түштүгүндө Жер-Өлтөлүк деңизиндеги ушу боюндагы ушу Анталияны билсеңиздер чыгар. Ушуларды эми азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Бул ушу көрүп турган Каппадокиядан Анталияны көздөй түнкү автобус менен алган сапарыбыз. Кеминде 10 сааттан убакытта биз Анталияга эртең менен жеттик да. Анталияга барсак эле ушундай деңиздин жээгиндеги шаар экен. Деңиздин жээгинде шаар болгондуктан жайкысын туристтер көп барат дейт. Бул көрүп турган булуң, бул Марина деген булуң экен. Бул жерге дагы туристтер көп келип, ушундай яхталарга түшүп кыдырат экен да. Анталияны башка сырттан караганга мүмкүнчүлүк бар экен. Бул ошо түрк стилиндеги зергерлер жасаган ар кандай ювелирный изделиялар экен да. Буларды көрдүк. Кымбат экен. Анткени туристтик шаар болгондуктан кымбат. Ушундай тар көчөлөр бар экен. Көчөлөрдө дагы туристтер аз экен. Жайкысын туристтер көп болот дейт, бирок биз декабрда барганга байланыштуу ушундай туристтер көп жок экен. Бул ошого түрк стилиндеги туристтер үчүн атайын сатылуучу килемдер экен. Жана көчөлөрүндө көчө мышыктар, көчө иттери көп экен да. Буларга дагы өзүнчө камкордук көрүшөт экен. Бул ушул Анталиянын деңизине бараткан жолду көрсөк болот экен.
коомдук транспорттор көбүнчө автобус, трам, такси, Европадан келген ошо трамдар бар экен. Аябай таза, тынч. Бул көрүп турган ушул Анталиянын эң чоң аквариум экен. Бул чоңдугу боюнча дүйнө жүзүнүн боюнча 1-орунда турат деп айтышты. Чындыгында эле аябай чоң экен. Ичинде тонналаган суулардын ичинде ар түрдүү ошо балыктар бар экен. Бул көрүп турган эми биздин ысык көлүбүздөй тунук ошо жер ортолук деңизинин суусу экен, толкуну. Тынч болуп турганда ушундай толкуйт экен. Ушуну менен сиздерге Анталияда болгон сапарыбызды аягына чыгабыз. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.